Тарбия башаты үй бүлө болсо, билим башаты мектеп. Бир кылымдык тарыхы бар академик Болот Юнусалиев атындагы Кичкемин орто мектеби илим билимдүү бир канча муунду уядан учурган. Кичкемин орто мектеби 1921 жылы негизделип, район боюнча Шабдан Баатырдын медресесинен кийин ачылган билим уясы болгон. Алгач мектеп Тегирмендин бир бурчунда ачылган. Кийин оңдоп түзөлүп, жаңыртылып отуруп, бул күнгө чейин 3 жолу толук кандуу өзгөртүлгөн. Азыркы тапта баягы топурак менен салынган мектептин ордуна 1977 жылы заманбап 3 кабат мектеп тургузулган. Ушул мектебибиздин алдыга койгон максатын ушул дагы да болсо жаш муундарга мурунку тарыхты эстетип, кийинки жаштарга үлгү болсун деген максатты өткөзүп атабыз. 40тан ашык мугалимдер эмгектенет, 9тан ашык билим берүүнүн мыктысы, отличниктери менен сыйланган. Эмгек жамаатыбыз күчтүү, жакшы. Мына былтыркы окуу жылында көптөгөн жетишкендиктерге жетиштик. 14 окуучубуз олимпиададан ийгиликтүү жетиштүү орундарга ээ болду. Майрамдык шаң кичинекей бөбөктөн ак сакал ата-бабаларга чейин кубанычка бөлөдү. Кут төгүлгөн мекенде ынтымак, биримдиги арта берсин деген жашоочулар мектептин келечеги жарык жана жаркын болсун деп, билим ордонун эртең үчүн өз салымдарын кошушту. Ушул бүгүн Кичкемин мектебинин 100 жылдыгына кошумчабызды кошойлу деп келгенбиз. Биз ушул Кичкемин мектебинен 1 класстан баштап 10 класска чейин чогуу окуп, ушул жакта жашаганбыз. Бир класста окуп, келинчегим экөөбүз жашаганыбызга мынакей 50 жыл болду. Анан быйыл келип туруп ушу небере чөбөрөлөрүмө кошумчабызды кошойлу деп келдик Кичкеминдин школунун 100 жылдыгына юбилейине. Ошол ушу школдун жамаатына рахмат, ушинтип баарын уюштуруп, баарын эметкенине. Мен дагы ошо өзүмдүн ушу бала чагым ушул жактан өткөн, төрөлгөн жерим ушул жер, 10 классты бүткөм. Башка айылда турсак дагы өзүмдүн Кичкемин айылымды сыйлап келдим. 100 жыл аралыгында бул мектеп 9 академик, бир нече илимдин кандидатын, жазуучу, мугалим, депутат, спорттун чеберлерин тарбиялап чыгарган. Мектептин мааракесин куттуктап, алыс жакындан бүтүрүүчүлөр келип, балалыгын эске салып кубанса, ал эми Болот Юнусалиевди көргөн муун анын эрдигин, жасаган эмгегин баса белгилеп өттү. Адам өлөт экен. Жан өлөт экен жан. Бирок дух деген нерсе калат экен. Дух деген нерсе. Ана бүгүн ушул мектепте Болот Мураталиевичтин духу жашап турат. Мына ошонун духу мындан арыда жашаса экен дейм. Мындан арыдагы жаштар өссө, өнүксө экен дейм. Дүйнөдө илимпоздор көп. Илимпоздор көп. Бирок бир илимпоздор болот. Илимин да жүргүзгөн. Бирок мекен үчүн, чындык үчүн башын канжыгага байлап коюп, өмүрүн байлап койгон илимпоздор болот. Ошол илимпоздордун катарына Болот Мураталиевич Юнусалиев кирет. Дагы жолу айылыбызга кут болсун, ырыс кешик, береке болсун. Мына билим очогунда отурабыз. Бизде маданият очогу клуб бар, ден соолук очогу спорт залы бар. Ушу билим очогунан эстелип өтүп кеткенден бери 30 жылдан бери академик чыкпай койду да. Жанагы 9 академик бул эстелдин убагында чыккан. Андан бери академик чыкпай калды. Ошол жагынан билим жагына көңүл бурсак. Кылымдык тарыхы бар мектеп өзүнүн аймагына же районго эле жарыгы тийбестен, жалпы өлкөнүн өнүгүүсүн өргө тарткан инсандардын кичи мекени. Азыркы тапта дагы улуулар салган из менен келечекке кең кадам таштап, облус боюнча бирден бир алдыңкы мектептердин катарын толуктайт. Азыркы учурда ушул азыркы биздин мектебибиз, Болот атындагы Юнусалиев атындагы мектебибиз болсо, эң мыкты мектептердин бири, Кемин районундагы эң мыкты мектептердин бири. Анткени биз бул жетекчибиз дагы жаш болгону менен ушундай креативдүү нерселерди көп колдонот экен. Анын деген бүтүрүүчүлөрү дагы ушундай жакшы болгондуктан олимпиадаларда да алдыңкы орундарды алып турушат. Ошондуктан мен ойлойм, бул мектептин келечеги чоң. Азыркы убакта дагы азыр айтылып калды. Биздин айыл өкмөтүбүз айтат, ушул
бул мектепти биз инновациялык жаңы типтеги гимназия кылсак деп азыркы ушул максат коюп атабыз. Мен негизи жаңы келгенден бери ушул Кемин районуна келип бир да жолу гимназия ачылган эмес. Ушул мектепти аябай азыр көрүп, балдардын анан кийин мугалимдин жааматына аябай суктанып кеттим. Ушул нерсени мен гимназия деп ойлоп атам азыр. Эгерде ушул максатым ишке ашса, бул мектептин аябай келечеги чоң деп ойлойм да. Кичигемин мектебине эле 100 жыл болуп отурса, бул айыл качан түптөлгөн деген суроо жаралбай койбойт. Айыл тарыхына кайрыла турган болсок, көп учурда манасчылар тарыхтан манасты издебей, манастан тарыхты издегенибиз туура деп келет. Антип караганда бул айыл Манас эпосуна жайгашкан Эки Кемин деп сүрөттөлгөн аймактын Кичигемин айылы болуп эсептелет. 18-жылы ушул Кичигеминден мектеп мугалимдерин даярдоо боюнча ошол Шабдандын медресесин окуган атуулдарды илим алып араб тилинде жазган балдарды, зирек балдарды алып туруп, анан кийин Верныйга, ал убакта Алматаны ошол Верный деп коечу, ошо Верныйга барып окууга жиберет. Ошентип 18-жылы алар бүтүп келип, 19-жылы бияка ошол мектеп түптөөнү башташып туруп, кийин 20-жылы Кеминде биринчи жолу ушул мектеп ушул Кичигеминде башталган. Кеминде башталып, бул Кемин өтө аты алыска кетсе деп айтсак болот. Себеби Манаста сөз чок айтылат. Бул эки карат байлаган, эгиз карат байлаган, таздын уулу эрүрбү деп ошентип айтылат да, ошо Эки Кемин жайлаган деп. Ошондо ушу Кемин бул түрк тили боюнча Кемин айтылат, ушу суу, чоң суу, анан кичи суу деп. Чоң суу бул чоң Кемин, а кичи суу болсо Кичигемин суусу болуп ошентип ат аталып келген. Тети Манас эпосунан бери. Ошондуктан биз өтө сыймыктанабыз. Тарыхы бай бул айылды, анын ичинен кылымдык өмүр сүргөн бул мектепти заман талабына ылайык жасап, жерине жаралган майда көйгөйлөрдү чечип турбаса болбойт. Акыркы жылдары электр энергиясына болгон муктаждыкты азайтуу үчүн имаратка быйыл 9 миллион сомдун тегерегинде инвестиция жумшалып, жылыткыч түтүктөрү толук кандуу алмаштырылды. 3 этаждын ичинде Арис фонду аркылуу жанагы санитарно-технический узлы деп айтабыз. Ошол экенин баары тең оңдоп түзөө иштеринин баары тең аягына чыкты. Жакынкы арада мына тендерде турат. Мектептин сырткы келбетин, фасадын оңдойбуз деп турабыз. 30 жылдан ашык каралбай ошо ыкыр-чыкыр жыйналып калган подвалды дагы өз калыбына келтирип, аны дагы ремонт кылып, ошол жерде толук кандуу кабинеттерин баары тең мектепке түздөп, оңдоп берүү милдетин алганбыз. Андан сырткары акыркы жылдары мектепке жасалган чоң иштерди санап өтсөк, 2018-жылы мектептин алдына таман таш төшөлгөн. Кийинки жылы толук кандуу эшик терезелер алмаштырылган. Ушул эле жылы жалпы 14 кабинетке интернет киргизилген. 2020-жылы жалпы наркы 2 миллион сомдон ашык каражатка мектептин электр системасы жаңыртылса, 2021-жылы 5 миллион 446 миң сомго толук кандуу евро ремонт жүргүзүлгөн. 2022-жылы мектептин санитардык гигиеналык блогу жаңыртылган. Азыркы тапта академик Болот Юнусалиев ысымын алып жүргөн мектепте 600 окуучу билим алат. Арген Мажитов, Чумабай Исманалиев, УТРК Чүй.